Арбаңыздар. Вон студиядан барыңыздарга салам. Бул Ойдо подкаст. Бүгүн дагы сиздерди бир жагымдуу чыгарылыш күтүп турат деген терең ишеничибиз бар. Туура айтасыз. Жагымдуу чыгарылыштан тышкары дагы өтө пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Анткени бизде негизи ата эненин бала менен мамилесин, алардын ортосундагы нерселерди азыркы учурда психологсуз такыр чечүү мүмкүн эмес. Биз ошондуктан төрүбүзгө эң алдыңкы мыкты психологдордун бирин чакырганбыз. Стамбул университетинин бүтүрүүчүсү, 2015 жылдан бери практикалык психолог Нурзада Нурбаева бүгүн бизде мейманда. Кош келипсиз, Нурзада. Негизи баланы тарбиялабай эле коюш керек, өзүңдү тарбиялашың керек, бала сени туурайт сени карап туруп деген сөз бар. Бирок бизде мындай жаш ата энелер туура тарбияланган жаш ата энелер аз болуп атпайбы? Маалыматты азыр бирок издесе болот, бирок издеш керек да. Мындай кеңири маалымат аз, анан кийин кыргызча жеткиликтүү психологияны дагы сиз жайылтып келесиз. Ошого сизге ишиңизге биз абдан ыраазы болуп суктанабыз. Анан кийин ыраазычылык билдиребиз. Анан эң алгачкы суроо балдар менен гармониялуу болуш үчүн алгач жубайлар бири-бири менен гармониялуу болуш керек. Бирок казан аяк кагышат дейт. Канчалык деңгээлде ата энелердин бири-бири менен мамилеси балдардын өнүгүүсүнө же балким жабыркашына таасир берет? Эң негизи ошол биз айтып кеткен тарбия деген ошол ата эненин мамилесинен башталат да. Даже ага чейин бири-бирин тандоодон башталат да. Бул учурда сиз аябай жакшы айтып кеттиңиз, тарбиялаштын кереги жок. Бир гана баланы жана бизде Эмиль Байке бар эмеспи, тарбиянын ордуна кабыл алуу, түшүнүү, колдоо, кубаттоо сөздөрүн колдонуп келет да. Ал тарбия сөзүн колдонбой койгонума бир топчул болуп калды деп айтып келет да. Анан тарбия дегенде мындай тарбиялабайсыңбы балаңды деп мындай бир басым бар го. Тарбия дегенде оор, басмырлоо, бала менен эсептешпөө, анын сезимдерин эске албоо, аны бир нерсеге мажбурлоо, ушундай бир эски режимдер келет да тарбия дегенде. Бул жерде эң биринчи бала менен гармонияда болуш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи баланы кабыл алыш керек. Кабыл алганга чейин ата эне өзүн кабыл алыш керек да, ошол нерсеге даяр болуш керек. Биз жакында эле аябай жаш жубайлар балалуу боло элек, анан ошолор менен маек куруп, кандай түрдө даярдык көрүп атасыңар ата эне болууга? Атайын ошол теманы ата эне болууга даярдык деп тема койдук да, себеби бизде ал нерсе жок да. Алар сизге келди же жок? Биз Инстаграмдан түз эфир Айдана Топчубаева менен аябай жаш түгөйлөр. Анан ал азыртан уже психолог менен иштешип баштап атат да, өзүнүн тынчсыздануусун азайтуу үстүндө максатында. Ал тынчсыздануусу келечекте баласынын жүрүм турумуна, баласынын өсүүсүнө зыян тийгизбеси үчүн. Аябай жакшы бир сонун бир мындайча айтканда алдын алуу да, баласы менен болгон маселелердин. Анан бул жерде эки жубайдын бири-бири менен мамилеси аябай таасирдүү. Өзгөчө баягы бизде бала кичинекейде эмнени түшүнмөк эле деп, баланын жанында, кичинекей ымыркайдын жанында оозуна келген теманы сүйлөй беребиз да. Тууганды жамандап, көчөдө болгон бир негативдүү учурларды ушактап, негатив жаңылыктар да азыр аябай көп болуп атпайбы? Буну бала ал сөздөрдү билбейт, түшүнбөйт. Бирок балдар кинестетик болуп төрөлүшөт да. Алар кинестетик дегенде сезимтал. Ал ошол ата энесинин апасынын сезими аркылуу ошону түшүнүп сеңирет да. Бул баланын кичинекей ымыркайдын өнүгүп келаткан организмине аябай чоң таасирин тийгизет да. Өзгөчө азыр канчалаган оору көп да кичинекей ымыркайларда. Тиги сейф баланча, сейф түкүнчө деп аябай көп баракчалар болуп атпайбы? Мунун албетте эң башкы эмес себептеринин бири өзгөчө ата эненин бири-бири менен болгон мамилеси да. Бирок азыр ушул нерсени көп уккан да, мисалы, кантип мен күйөөгө чыга элек жатып же күйөөгө чыккандан кийин ата эне болууга даярдануу үчүн психологко барамбы деген суроо пайда болот да. Анандай сен мындай мээң орунда эле дегендей болчу. Сен точно албаймын да дейт да. Жок, сага тийбейм дейт. Ошондой дешиш мүмкүн да. Мен сага тийип, анан буюрса экөөбүз балалуу болсок, мен психологко барып атам азыр десең,
кой алыш керек демек кесепеттер эмес, алдын алуу маанилүү. Себеби кесепеттерине сиз 3 жыл убакыт коротсоңуз, алдын алуу үчүн ал сиз 6 ай же болбосо максимум 1 жыл убакыт дагы үнөмдүү. Сиздин кейстеги эң таң калыштуу мындай учурлар жөнүндө билсек болобу? Болот албетте. Бир үй бүлө келди. 2 баласы бар экен, бир кызы, бир баласы. Анан кызы аябай сезимтал, кинестетик. Анан баласы болсо аудиал экен да. Алар аудиалдар дүйнөнү, маалыматты кулагы менен кабыл алат да, сөздөр менен. Анан үйдө аябай чатак көп. Жумасына сөзсүз жок дегенде 2-3 жол болуп турат экен да. Анан кыздын зрениясы аябай начарлап кетиптир да. Аябай начар. Анан атайын мен биринчи иштешүүдөн мурун неврологко жөнөттүм. Ал жакта биякта баары жакшы элеби депчи. Ал жакта эгер маселе болбосо анда мен иштешим керек да. Анан барып невролог ошол снимок жасасын деп, анан ал жак жасатты, баары жакшы. Кызыктуусу баары жакшы, биякта эч кандай маселе жок. А бирок зрениясында резко ухудшение да, начарлап кетти. Психосоматика. Бул үйдө кыз кийин мен тесттен улам билдим, кыздын ошол кабыл алуу каналдары кинестетический канал. Ал сезимтал. Үйдө чыр болгондо кыз дароо бекине калат экен да. Көзүн көрсөтпөйт. Көргүсү келбейт ал нерсени. Урушту, талашты, тартышты көргүсү келбейт. Ошондуктан көзүнө нагрузка да. Анан көзүндө ухудшение. Бирки баласы болсо ал аудиал. Кулагы аркылуу кабыл алат да, сөздөр аркылуу. Ал уккусу келбейт экен, башталганда эле монтип. Кулагын жабат. Ошондуктан баланын кулагы ооруйт экен да. Чырлардан улам кыздын көзүнүн зрениясы начарлап кеткен, баланын кулагында маселе бар да. Аны чечүүгө болобу? Биз аны албетте болот. Бирок бул нерсе аз убакыттын ичинде болду. Калыбына келиши көп убакыт да. Маани бербейбиз, баланын көзүнчө уруша беребиз, сүйлөшө беребиз, туугандарды жамандай беребиз, бирок аны бала өзүнө сиңире берет да. Организмине, денесине, ден соолугуна. Сиздерде ушундай болобу, Урмат мырза? Мына 2 кыздын атасысыз. Кыздарыңыздын көзүнчө мындай чатак болуп, казанай кагышып кеткен учурлар? Болуп турат. Анан кийин сөз түрдө келинчегим сиз айткан сөздү айтат. Укпаш керек, көрбөш керек. Биз дайым сонун болушубуз керек деп. Анан аракет кылат. Эмне себеп дегенде ал мындай бир аз көбүрөөк маалымат алып, ар кайсы телеграм каналдарга жазылып, мындай психологдордун видеолорун көрүп, китеп окуп, мындай даярданып, мындай коомго бактылуу, аң сезимдүү эне экен да. Ооба, аң сезимдүү эне. Бирок андай адамдар аз да. Саналуу, бирок саналуу деп айткандан алсын, бирок аз да, чын деп айтканда. Көп болушу керек деген ойдомун. Анан кийин биз көп кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Маалымат жайылтышыбыз керек. Көп нерсенин маалымат билбегендиктен да, мисалы, бул чырдын баланын ден соолугуна болгон таасирин тилекке каршы билбейт экен да көпчүлүк. Билсе, анда уже этияттанып баштайт да. Мен ушундай уктум эле, тиги психолог ушинтип айткан эле, кел балдар жок кезде башка бөлмөгө кирип сүйлөшөлү деген сыяктуу да. Канчалык адам маалыматка бай болсо, ошончолук аң сезимдүү мамиле жасайт да. Анан баягы тигиден уктум, баланчадан уктум, түкүчөдөн уктум деп эле келип ал балдарына эле жасай берет да. Бул дагы туура эмес да. Акыркы мундун балдары даже бир ата-эненин 2 баласы такыр 2 башка болот да. Сизде эле мисалы 2 башка дүйнө, 2 кызым бар. 2 кызыңыз экөө 2 башка тура. 2 башка дүйнө, ооба. Ата-энеси бирөө, атасы ошол эле, экөөнүн тең атасы бир ата, апасы бир апа, бирок экөө 2 башка да. Бир мамиле экинчи балага туура келбейт да. Тем более кошунанын мамилеси менин балама туура келбейт да. Кошуна деп аябай жакшы айтпадыңызбы? Аны эстеп коеюнчу, бир нерсе бар. Андыктан маалымат чогултуп, изилденип, окуп, анан өзүнүн абалына жараша, өзүнүн шартына жараша, баласынын өзгөчөлүктөрүнө жараша анан мамиле кылыш керек да. Кошуна деп калбадыңызбы? Мисалы, эми кыргыздын өзүбүздүн каныбызда бар го. Мынакей карачы, элдин балдары анан кошунанын баласы мындай да, сен мындай түшкө чейин уктайсың же сен ушундайсың деген нерселер салыштыруулар бар да, болгон. Мен мисалы өзүмдүн элдин балдары ар дайым алдыда. Ооба, сен алдыда, сен ар дайым арттасың, сен ар дайым сүйүүгө татыктуу эмессиң, ошол сүйүүнү сатып алганга аракет кыласың да.
ушул нерсе да таасир этеби балдарга? ооба, биз деле элдин балдары менен чоңоюп келдик да. Биз билбеген, биз тааныбаган элдин балдары да. Ооба, алар дайыма алдыда. Ооба, аларды бирок эч качан көргөн эмеспиз, мынтип кармап көргөн эмеспиз да. Ошондуктан азыркы учурда өзгөчө биздин муунда баягы өзүн издегендер аябай көп. 30 жашына келип бүт дипломдорун жинап, башка тармакты изилдеп баштагандар да. Башкача айтканда өзү бактылуулугун сезе албаган адамдар көп да биздин муунда. Y мууну деп коебуз. Элдин балдасынан жакшы жасаш керек, элдин баласы мынтиптир, мен дагы антишим керек, мынтишим керек деп жүрө берип, ал нерсеге, бул нерсеге секирип атып, чындыгында өзү эмне каалап жатат, аны билбей калган да. Элдин баласы ал элдин шартында чоңойгон бала да. Элдин мамилеси менен чоңойгон бала, бул бала ушул үй бүлөдө чоңойгон, ушул шартта чоңойгон бала да. Андыктан өзгөчө баланын бактылуу болуусуна элдин балдарынын таасири аябай чоң таасир тийгизет да. Бактылуулукту сезбей, бир нерседен рахат ала албайт. Себеби качан аны мактайт, элдин баласынан ашканда, же болбосо элдин баласындай болгондо гана мактоо алам. Мактоону кээде сатып аласың, да, ошондой учур болгон менде. Мактоону мындай сен жөнүндө, сен азаматсың да, сен менен сыймыктанууну сатып алган учурлар болгон да. Ооба, биздин муунда да. Ооба. Биздин балдарыбызда андай болду. Мен ошол нерсе мага генераторбу деп ойлойм да, анткени бир чети жардам берет. Сиз айтып атпайсызбы, мен өзүмө болгон мындай, сенин ичим ушундай депчи. Мен мындай ошол сен азаматсың, сен кыйынсың, сен номер 1сиң деген сөздү бир гана чектелүү адамдардан алып үчүн мен ийгилик жаратып, бул ийгилигин бүт мактап бүт койду да. Дагы бир нерсе жаратып. Жаңы допинг керек, жаңы доза керек да, мындай сен наркомандай элесиң да. Сүйүүгө да сен болгону ошол сен азамат деген айткан сөзүнө бул кала берет экен. Мисалы мен канча жашка чыгайын деп калсаң деле ошол нерсе сен менен баары кала берет экен да. Ооба, өзгөчө мисалы кичинекей бала, ой, сонбой эке турбайсызбы десем эмне кылат? Дароо чыгарып акча бере калат да. Бул мындай жөнөкөй эле көрүнүш, бирок анын артында чоң нерсе жатат да. Сатып алган сиз жалгыз эмес да. Биздин муунда биз теңдүүлөрдө ал аябай эле актуалдуу, көп эле жайылган нерсе да. Жогоруда айтпаңарбы, ар бир бала өзүнчө дүйнө, өзүнчө планета, анан кийин ар бирөөнө индивидуалдуу мамиле жасаш керек. Биз баарыбыз эми кандай десем, жогоруда сиздер айткандай бала сынтып, бала деген баладай башыбыз чарадай, мындай болуш керек, тиңдей болуш керек деген бир мындай унификация болгон бир түрдүү адамдарбыз да. Анан кийин биз аны дароо кабыл алуу оор да. Анан кийин биз мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, жанагындай кимдир бирөө аудиал болот, бирөө кинестетик, бирөө визуал болот деп. Аны кандайдыр бир ар бирөөнө көңүл буруш керекпи, атайын тесттен өткөрүш керекпи, же балдарды мен балам кандай экен деп буга диагноз кылыш керекпи? Негизи тести бар. Ооба, бирок кичинекей балдарга болбойт да. Балдарды көзөмөл аркылуу, байкоо аркылуу бул нерсени билсе болот. Көбүнчө аудиалдар ошол ушундай деп уктум, тиги ушундай деп айтты, ушул сөздөрдү колдонду деп көбүнчө сөздөргө басым жасайт да, укканына басым жасайт. Визуалдар болсо, ушундай көрүнөт экен, тим эле укмуш экен, сонун кийинип алыптыр, ушундай сонун кийинип келген психолог ушинтип айтып берди дейт да. Алардын психологдун сөзүнөн дагы ошол кийингени, ушундай жерде көрүнүшү, визуализация, сырткы көрүнүш, сүрөттөр аркылуу да. Кинестетиктер болсо сезим. Ушундай бир сезимдерди козгоп сүйлөткөн, сөөк сагыңа жеткирип сүйлөткөн, то есть фокус сезимдерге жасалат да. Бардыгы бир адамда болушу мүмкүнбү? Ушул 3 сезимдей. Ооба, 3 тең болот. Бирөөсү доминант болот да. Бирөөсү доминировать этет. Бизде кандай мектеп системада бул өзгөчө визуалдар менен аудиалдарга жакшы түзүлгөн да. Кинестетиктер жабыркап калат да мектеп билим берүү системасында бизде өзгөчө. Көңүл сыртында калышат көбүнесе. Ооба. Мисалы ата-эне атайын диагноз кылды баласына, анан кийин ар бирөөнө өзүнчө индивидуалдуу мамиле жасаш үчүн ал өзүнө дагы мындай кошумча эмгек талап кылып атпайбы? Убакыт талап кылып атпайбы? Ошонун баардыгына даяр болуш керек турбайбы көрсө? Ооба, даяр болуш керек. Өзгөчө балалуу болгондон кийин өзгөчө апанын да 50% да көпчүлүк убактысы уже балага бөлүнүп баштайт да. Мурункучалык эркиндик болбой калышы мүмкүн да, эркиндик дегенде убакыт боюнча.
курбулары менен башка жумуштары менен жүрө албай калышы мүмкүн, түндөсү ойгонууга даяр болуш керек да. Өзгөчө балалуу болгондон кийин эң биринчи уйку, тамактануу бузулат да. Анан ошол эки нерсе жанагы төрөттөн кийинки депрессия деп айтып коебуз, ошол нерсеге алып келет. Уйкунун жана тамактануунун бузулгандыгынын себеби кесепети төрөттөн кийинки депрессияга алып келет да. Ооба. Андыктан ошол нерсеге даяр болуш керек. Анан изденүүгө, окууга, аябай чоң жоопкерчилик бул. Мисалы аталар эми тыштан баягы тамактап келип баатыр болуп көнүп калганда азыркы коомдо деле ошондой үйдө отуруп баланы көп тарбиялашпайт го. Анан азыр кыздарыбыз мындай мектепти бүтүп алып эле же кээде турмушка тез эрте чыгып кеткенде мен ойлонуп кооптоно берем да, же ошол кыздар кандай балдарды, кандай эмелерди, муунду тарбиялайт депчи. Ал мектептен тышкары өзү бала болуп туруп. Өзү бала болуп туруп. Ушул учурда дагы мындай балдарга травма болуп калышы мүмкүнбү? Негизи ар бирибиз эле кез менен бала болобуз да. Мисалы, бала позициясына түшөбүз, ата энебиздин жанына барганда автоматтык түрдө бала болуп калабыз да. Бир тууганыбыздын жанында эже же болбосо карындаш, байке, ини болуп калабыз. Анан балабыздын жанында ата эне ролуна кире калабыз. Анан курбуларыбыздын жанында жанагындай чоң киши ролуна келипчи. Жигитибиздин жанында кандай болушубуз керек? Анын жанында дагы взрослый киши болуш керек да. Взрослый состояние деп коет го, жанагы состояние ребенка, состояние взрослого и состояние родителей да. Ошол боюнча айтып кете турган болсом да, көпчүлүк кыздар, өзгөчө ошондой кичинекей кыздар да, жаңы бүткөн, окууну жаңы бүтүп эле, алар көбүнчө в состоянии ребенка болуп, родительский состояниедеги балдарды издей беришет да, ошол жака тартыла беришет. Бул учурда дагы анда эми ата эне менен бала үй бүлө кура албайт да. Жыйынтык ошондой эле болот да. Рахмат. Мен өзүм суроомо да жооп алып алдым окшойт акырындан. Жогоруда айтпаңарбы, баланын сезимин сыйлаш керек, анан кийин аны түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Бирок кичинекей бала сүйлөбөйт да. Анан кийин биз көбүн эсе баласын теберебиз го. Кайсы убактан баштап мындай чоң киши катары мамиле жасаш керек? Кичинекей бала сүйлөбөйт, ооба, бирок ал бүт баарын түшүнөт да, байкоочу болот ага чейин. Баарын байкап, сезимдер менен өзгөчө 3 жашка чейин, 2 жашка чейин балага максималдуу түрдө физикалык контакт. Өзгөчө апасы менен, атасы менен. Ошондо бул баланын базалык муктаждыгы болот да, физикалык контакт. Баланын денеси менен апасынын денеси канчалык бири-бирине тийип, канчалык көп болсо, ошончолук бала, апамдын денеси жылуу, жумшак, демек апам ишеничтүү, демек коом дагы ишеничтүү коом. Демек коом мен үчүн коопсуз. Демек бул дүйнө коопсуз, демек мен коопсуздуктамын деп сезет. Кандай мисалы төрөп коюп эле кыркы чыгып чыкпай, мисалы миграцияга кетип калат атпайбы? Жанагы кишипоң сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн, мисалы няня алып атышпайбы? Бакынга эне алыпчы. Ошондо кандай болуп калат? Бул учурда ошон үчүн дагы 2 жашка чейин эмизиш керек дейт да. Балага максималдуу түрдө физикалык контакт керек. Ошондо апасы менен баланын ортосунда ишенимдүү байланыш түзүлөт. Бул контакт болбосо, анда бала жанагындай тынчсызданган типтер деп коебуз го, тревожный тип. Адамдарга ишене албаган, өзүнө даже ишене албаган, коомго ишене албаган, кичинекей бир нерсе болсо эле коркунуч келет дегендей тынчсызданган типтер болуп чыгат да. Эгер башында жакшы байланыш түзүлбөсө, контакт болбосо, ошондой түрдө балдар өсүп чыгат. Энеси мисалы ушундай денеси менен бири-бирине тийип туруу контактында жакшы сезет экен. Атасын кандай, менин атам бармы, мени коргоп турат деген сезимди балага кантип биле алат? Бала аны апасынын сезими аркылуу билет да. Апасы атасын канчалык жанында экенин сезсе, канчалык коопсуздук берип жатат да. Ар кандай кооптуу нерселерди айтпай да, мындай катуу үн чыгарбай өзгөчө жаңы төрөлгөн омуркайда ал уже эсинен чыгарат да. 3 жашка чейинки нерселер болгон нерселерди бала эстеп калбайт да, травмасын дагы эстеп калбайт. Ошондуктан 3 жашка чейинки болгон травмалар менен иштешүү кыйын да. Ал жерде балким гипноз жардам бериши мүмкүн.
андыктан өзгөчө үн катуу чыгарганда да катуу травма алышы мүмкүн да бала. Анан ал нерсени эстей албайт дагы да. Ошондуктан бул учурда үйдө мүмкүн болушунча да тынч абал, мындай жөнөкөй темп менен сүйлөшүү дагы абдан маанилүү да. Ошентип апасы аркылуу сезет дагы атасынан. Албетте атасы дагы көтөрүп сүйлөшүп ошол нерселерди жасаш керек. Анан көбүнчө апасы аркылуу сезгендиктен атасы бул учурда апасына жакшы мамиле жасап, жакшы колдоо көрсөтүп, жылуу сөздөрдү айтуусу абдан маанилүү да. Уктуңузбу, урмат мырза? Өтө уктум, бирок ошол эле учурда жаңы жаш үй бүлө көбүн эсе ансы деле мындай эмоционалдык туруктуу деп айта албайм, туруксуз бир абалда болушат көп учурда. Анан кийин ансыз келгенсип финансылык маселе болушу мүмкүн, ансыз келгенсип ушул маселелердин баардыгы бирип калышы мүмкүн дагы. Анан кийин сиз айткандай эмоционалдуу, жайлуулукту мырза тилекке каршы бере албай калышы мүмкүн. Тилекке каршы анын билим деңгээли, анын түшүнүгү жетпеши дагы мүмкүн да. Көп учурда мен эми байкайм. Мисалы ошол эле биздин аталар убагында мисалы үчүн союз ураганда ичип кетишкен көбүн эсе. Анан кийин жалгыз аялдар жанагы мүшөктөрүн тартып алып бизди кризистен чыгарып азыр буюрса бакубат жашап атпайбызбы. Бирок ошол эле маалда биздин мырзалар менин оюмча ошол чыйыр алган өзүнүн күчтүү деңгээлине чыгып жетти электей сезилет да мага. Мисалы жете элек болгондуктан ошол нерсесин көрсөткүсү келбей, жанагындай ар кандай мисалы уколдорду колдонуп атышпайбы, бияктарын чыгарыш үчүн. Көчөдө мисалы бир качок көрүнүп, мындай сырткы келбеттен, сырткы келбет. Алдамчы. Бул мен ойлогом бул комплекс депчи. Ошол нерсе жок да. Көрдүңүзбү? Ошол жок болгонун көрсөткүсү келбей, аны тескерисинче бекитиш үчүн ошол нерселерди жасап, өзгөчө көчөдө айымдарга асылып да бир жөнөкөй сөзүн көтөрө албай бирсе деп койсо эле, дароо барып эле жулуна калып эле, сөгүнө калып эле, ошол сыяктуу көрүнүштөр абдан көп болуп атат да. Андан тышкары мындай менин байкоом. Сиздин байкооңуз аябай жакшы экен. Урматтын байкоосун деген подкастта бир атайын бөлүм, рубрика ачып койсокпу деп сунуш кылып атам. Көбүн эсе бизде мугалимдер, айымдар бакчада, мен мисалы үчүн бирде бакчада бир эркек адамды көрө элекмин. Бакчада иштеп жүргөн. Элестетиңиз, бакчада иштеп жүрсө, анын жанында жүргөн достору эле досум, сен бала бакчада иштей турбайсың деп шылдыңдаган учур болот да. Биздин коомага даяр эмес болуш керек. Коомага даяр эмес, бирок эң маанилүүсү эркектин тарбиясы жетишпей калып атпайбы көп учурда. Жалаң айымдар чоң айткан эркек мисалы үчүн жоопкерчиликти колго ала турган, сиз айткандай коопсуздукту камсыздай турган, жана үй бүлөдөгү эң маанилүү мындай жакшы жылуу нерсенин баардыгын камсыздай турган эркектин жетилиши оор болуп калат деген ойдомун да. Ал эркектикти бала үйүнөн алат да, үй бүлөнүн ичинен алат. Мектепке бала бул интеллектин сол жарым мээсинин сол жарым шарчасын өнүктүргөнү, анан social skills деп коебуз. Социалдык жөндөмдөрүн да, мындай мамиле курууну, ушуларды үйрөнгөнү барат да. Тарбиянын ошол эң башкы, эң түпкүрү эркектигин үйдөн алат турбайбы анда? Үй бүлөнүн ичинде жатат, ал нерсени атасынан алат да бала. Мектепке барганда ал уже тарбия эмес, ал билим. IQ-сун өнүктүрөт. Бирок IQ-сун колдонуш үчүн, ошол акылын колдонуш үчүн балага EQ керек да, эмоционалдык интеллект деп коебуз. Мээнин оң жарым шарчасы. Ошол мектепте алган билимин колдоно билүүсү үчүн EQ керек. EQ үй бүлөдө ата-эне менен, тууган уруктар менен байланышта ошол учурда өнүгөт да. Мисалы биздин муунда көп болчу да, байкасаңыз мектепте аябай акылдуу бала, бирок эл менен мамиле кура албайт. Өзү менен өзү эле очкисин тагып алып, сумкасын көтөрүп алып эле, китебин көтөрүп, колунан китеби түшпөйт, үйүнө барып түптүз мектепке келет. Байланыш жок. Анын IQ-су аябай жогору, өтө акылдуу, химия, математиканы тытат, бирок мамиле кура албайт да. Азыр ошол адам ийгиликтүүбү? Тилекке каршы жок. Себеби ийгиликтин астында мамиле.
адамдар менен сүйлөшө билгендикте ошол себептерден жанагы айтып койдук го мектепте аябай 5ке окугандар жашоосунда тилекке каршы 2ге окуп мындай болуп калат силер кайдасыңар дегендей сөз бар го. Себеби мунун баардыгы кайра эле эмоционалдык интеллектке барып да калат экен да. А эмоционалдык интеллектти болсо бир гана үйдөн ала алабы же аны өнүктүрүү боюнча коомдо мүмкүн. Бул эмоционалдык интеллектти жакшы өнүктүрүүгө бул же жанагы 3 жашка чейинки убакыт жок, бул 3 жашка чейинки убакыт абдан маанилүү. Бирок 3 жаш менен эле чектелбейт эмоционалдык интеллект үчүн. Бул өзгөчө үй бүлөдөгү мамиле, үй бүлөнүн тууган уруктар менен мамилеси, катышы да, ошол эле үй бүлөнүн сырткы коом менен байланышы, мисалы кандайдыр бир кайрымдуулук иштерин жасоо, ошол сыяктуу нерселер, өзгөчө музыкалык аспаптар дагы аябай жакшы жардам берет эмоционалдык интеллектти өнүктүргөнү. Ошол сыяктуу факторлор менен булар экөө мындай параллелдүү түрдө кетиш керек да. Баягы велосипеддин дөңгөлөктөрү сыяктуу да, элестетсеңиз, бир эле дөңгөлөк аябай жакшы айланып, экинчиси тормозить этип же жай айланып атса, бул велосипед канчалык узак жолго барат да. Ошондой эле. Экөө тең, бат эмес, өтө тез ылдамдыкта эмес, бирок жай айланса дагы бир канча чакырым жүрүп коет да ошол велосипед. Эң мыкты. Анан сиз өзүңүздүн бир балам бар дедиңиз. Азыр бала бакчага дагы шашып аткан учуру, съемка маалында. Балаңызга кандай, сиз практика жүзүндө иштешесизби же ал жакта психолог эмес эне болуп кетесизби? Албетте, баламдын жанында мен эң биринчи энемин. Аны балам дагы жакшы билет. Анан өзүмдүн билимимди дагы баламды өнүктүрүүдө, өстүрүүдө, колдоодо, кубаттоодо билимим дайым мага жардамчы болот да. Жакшы. Негизи мына ошол психолог дегенде бизде коомдо бир башкача ой жаратат да. Мен психологко барам деп үй бүлөмө айтпайм, бирок мен негизи мага керек болуп калганда, жардам керек болгондо барам да. Мисалы анткени үйдөгүлөргө айтпай турган маселелер бар дегендей. Ушул канча убакыттан бери? 1,5 жылдан ашып калды го дейм. 1,5 жылдан ашып калды. Жок дегенде айына 1 жолу барып туруш керек деген сыяктуу да. Анан ушундай нерселерди энелер да регулярдуу түрдө сиздерге келсе, сиздер тараптан кандай колдоолор болот же кээ бирөөлөрдүн шарттары ар кандай дегендей же мындай эле көмөктөшө бересиздерби? Бул боюнча биринчи азыр оюма келип кетти. Сиз айтсаңыз, мен окуумду жаңы бүтүп келгенимде эл аралык мектепте иштеп баштадым да. Эл аралык мектептер бир аз алдыда болот эмеспи биздин мисалы мамлекеттик мектептерден. Анан ошондо 1 жыл бою класска кирсем эле бизде псих жок деп окуучулар ушинтчү да. Эл аралык мектепте ошол жылы да. Анан ата эненин баланын маселесин чечүү үчүн ата эне менен сүйлөшүш керек да. Ата энени чакыруу ушундай бир маселе болчу да. Эч ким келгиси келбейт да психологко. Келет, 10го чакырсаң эртең менен 8де келе алат да, эшиктин астында күтүп турган болот да. Мен жумушка келсем, келгенде дагы монтуп турат да. Аябай тынчсызданган, эмне болуп кетти, психолог чакырыптыр мектепке. Экөө тең келип алышат да, болгондо дагы. Буга чейин андай болгон эмес, алар үчүн стресс да. Ооба. Анан ушинтип анан акыры балдар менен мен ойноп киргенде көбүнчө мектепте 1 жыл бою балдар менен ойноп эле чыгып кеттим да. Анан психолог демек бул жөнөкөй эле адам экен. Биз менен ойнойт экен, конфет берет экен, кабинетиме жанагындай жевательный конфеттер толтуруп койчумун да. Оюнчуктар менен чакырып аларды, келип кел ойнойбуз, жөн эле сүйлөшөбүз, сүрөт тартабыз. Сүрөт аркылуу дагы бала аябай көп нерсесин берет да. Көпчүлүк балдар мисалы мен ошентип тынчсызданып атам деп айтып бербейт да келип алып. Алар эмне кылат, кел сүрөт тартабыз, эмнени тартасың деп сүрөт аркылуу баланын абалын, үй бүлөдөгү абалынан бери билип койсо болот да. Ошентип эле ата энесин чакырып акырын ушундай түрдө иштешүү да. Ал ошентип корккондук азыркы учурда жакшы. К счастью, өзгөрүү бар, аябай өзгөрүү бар. Даже региондордон кайрылып башташты да психологко. Мурун мисалы шаарда эле болсо, азыр региондордон дагы онлайн түрдө кайрылгандар көп да. Сиз жанагы жомок менен анан оюндар менен терапия кылыш керек, кылат, бир аз мындай эме рекламалап келесиз. Ошол жомок окуунун дагы артыкчылыктарын айтып өтсөңүз, мисалы үчүн балдарда кандай
кандай ачылыштар болушу мүмкүн, канчалык бул жомок окуу балага эмне бериши мүмкүн, таасирдүү. Себеби менин кызым Кудай шүгүр окуп бер деп суранат көп. Жомокторду жакшы көрөт. Анан кийин мурун ашып кетсе бир жомокко жетип жетпей калчубуз. Азыр катар менен 10 жомок мен чарчап мен уктап калам көбүнчө. Жок, окуп берип атып уктап калам да көбүнчө. Анан кийин дагы деп мени силкейт да көпчү. Анан жомогум түгөнүп калат дейбиз. Жомок түгөнүп калат. Ошону менен урмат жана кызы уктап калган болот деп жыйынтыктап коесузбу? Негизи жомоктогу ошол эмоционалдык интеллектке аябай жакшы таасирин тийгизет да. Жомокто баланын баягы элестетүүсү, воображениясы деп коебуз го, фантазиясы ошончолук кеңири болот да. Жанагы Волт Дисней дагы кичинекей кезинде ошентип фантастикалык жомоктор менен эле чоңойгон экен да. Ошол фантастиканы анан кийин өзү чоңоюп уже ишке ашырды, мындайча айтканда оюнчуктар аркылуу, нерселер аркылуу да. Анан бул учурда өзгөчө баланын 5 жашка чейин балдардын маселесин жомок аркылуу эле чечип койсо болот да. Сиз байкап кеткендей, бул жомок оюн терапия аркылуу дагы мен окуудан өткөнмүн да. Менин балам жомокту буга чейин өзү жөнүндө угуп келчү. Өзү жөнүндө дегенде башка бир албетте каарман жөнүндө, бирок ал дагы ошо 5ке чыгайын деп калган каарман, бала каарман да. Анан балам жакшы көргөн нерселерди жакшы көргөн каарман да. Баланын туура эмес жүрүм-турумун баягы критиканын ордуна жомок аркылуу эле оңдоп койсо болот да. Бул ушундай жомокто ошол каарманда ушул нерсени жасатып, анан кийин аягында жаңылганын көрсөтүп койсо, мен деле ошондой жасабадым эле. Бала өзү эле анализ жасап коет да. Сизге мисалы суроолорду берет, жомок окуп аткан учуруңузда кызыңыз балаңыз. Берет. Ошол суроолорду мүмкүн болушунча жоопсуз калтырбаган аракет кылуу керек да. Себеби жомокто бала өзүн көрөт да, ар бир бала. Кийинкисинде мисалы китеп окугандан да чарчап калсаңыз же китеп түгөнүп калса, китептеги балаңыз, кызыңыз кайсы каарманды жакшы көрөт да, ошол каарманды 5ке чыгат дедиңиз, кызыңыз. Ошол 5ке чыккан кыз каарманга алмаштырып туруп, күн бою эмне кылды? Жаман бир нерсе жасап койду же кичинекей сиңдисин уруп койду бир нерсени. Ошол жомок менен эле мынтип айтып койсоңуз, жеткизип койсоңуз, ошол кызыңызга жетиштүү болот да. Ошол жүрүм-турумду, ошол жасаган негативдүү мамилесин өзү эле анализдеп чыгара алат да. Эң сонун. Анан айтып калбадыңызбы, жомок дегендечи, биз анан кээ бир ата-энелер өздөрү жомок билбесе каяктан жомок айтмак эле, мисалычы. Азыр жомок атайын китептер бар да, көп да. Ооба, кыргыз тилинде дагы жакында бир жомок китептер чыгыптыр. Мен аябай көрүп кубанып сүйүндүм. Үйдө мындай өзүм бирин экин окудум, анан кийинкисин дагы окугандан кийин өзүм балдарыма айтып берем деген мындай даярданып атат окшоймун деп ойлоп койдум да. Негизи ошол жерде айтып атпайсызбы, өзүңүз дагы кошуп койсоңуз болот депчи. Мисалы баланы урбай эле, урушпай эле ушул жомок менен тарбиялоого ар бир эле эненин колунан келе бербейт да. Анда да кичине фундамент болуш керек да. Анан бул маселени кандай чечсек болот же? Негизи буну бул өлкөнүн деңгээлинде каралчу маселе да. Адамдардын өзгөчө азыркы учурда балдардын билим берүү системаны жогорулатып, билим берүү системаны оңдоп, өзгөрүүлөрдү киргизип да, бул билим берүү система качанкы система да. Канча жыл мурунку кийимибизди биз азыр кийебизби? Мисалы, чокан модасы давно бүткөн да. Канча жыл мурунку техниканы биз колдонобузбу? Мисалы, ошол компьютерди, телефонду, килтейген телефондорду колдонобузбу? Жок, колдонбойбуз. Бирок канча жыл мурунку билим берүү системасын дагы деле балдарга берип келебиз да. Азыркы учурда биздин билим берүү система менен бала мектептен билим албайт да эч кандай. Ал керек болсо отургузуп туруп мугалимин окутуп коет да. Чат GPT-ни бардыгы билишет, бирок бизде мугалимдер билишпейт да. Ал тапшырмасын, тапшырмасын балким бала чат GPT менен жасап келатат, мугалим эч кабары жок да. Билим берүү системасын көтөрүш керек. Жалпы түрдө да, бул өлкөнүн деңгээлинде. Анан адамдарды аң сезимдүүлүктү көтөрүш керек. Бизде жанагы критикалык ой жүгүртүү тилекке каршы төмөн да. Ошондуктан улам жанагындай ар кандай
бул баягы сетевой системалар аябай азыр актуалдуу болуп атпайбы? Ар кандай рекламаларга алданып, ошондой сетевой пирамидаларга алданып, акчасын алдырып, анан аягында ким күнөөлүү? Мамлекет күнөөлүү, кошуна күнөөлүү, паланча түкүнчө күнөөлүү да. Адам өзү жоопкерчилик албайт да. Анан ошол нерсеге бир келген нерсеге мындай сын көз караш менен карай албайт. Тигинин маселеси тигини кир жууган машина утуп алыптыр деп алданып, мындай ой жүгүртү жүргүзбөй туруп эле жасай берет да. Адам деген күн эмес да, баарына бирдей тие турган. Анан кийин көп балалуу үй бүлөлөрдө бар го. Бир туугандар арасында ар кандай ата энесинин көңүлү үчүн бир атаандаштык болот. Анан кийин жана салыштыруулар жеке эле элдин балдары же кошунанын балдары же дагы башканын балдары эмес, бири менен салыштырып үй бүлөнүн ичинде да болот да. Анан кээ бир балдар улуу баласы же кичүү баласынын көлөкөсүндө калышы мүмкүн, же тескерисинче болушу мүмкүн. Ошол убакта мисалы ата эне негизи балдарын көп балалуу үй бүлөдө, мисалы үчүн 2-3 балалуу үй бүлөдө кандай тарбия бериш керек, жана кандай туура? Мен негизи өзүм бир эле балам бар, бирок көп балалуу үй бүлөдө чоңойдум да, 6 бир тууганбыз. Анан үчөөбүз бир поток менен төрөлдүк, анан кийин үчөө жакшы экен. Биринчи поток, экинчи поток. Бир поток дегенде үчөөбүздүн айырмабыз 2 жаштан, анан кийинкилер бири-бирине жакындай, бир ортолукта 10 жылдай убакыт бар. Бирки үчөөбүз башкачабыз, булар такыр башка шарттарда чоңойду да. Бул жерде өзгөчө ата эне баягы баласына жакшылык кылам деп атып, бирок зыян келтирип алат да. Байкеңе окшоп, байкесин үлгүлүү катары же байкесиндей кылгысы келип, жакшы бир мисал келтирем деп атып, бирок ошол эле учурда байкесине душман, жек көрүү сезимдерин ойготуп коет. Азыркы учурда улуумунда байкасаңыз, албетте дагы башка факторлор бар, бирок бир туугандардын арасында мындай бир мурун бизде бул нерсе жок болчу да, азыркы учурда сын көз караш, атаандаштык көз караш. Сын көз караш эмес, атаандаштык да. Бир туугандар арасында атаандаштык бар улуумунда. Себеби алар ошол атаандаштык менен чоңоюшканда, кичинекей кезинде биякта калып калган. Ошондуктан бири менен салыштыруу балага терс таасирин тийгизет да. Бул чоң баласын, улуу баласын өзүнүн абалына жараша мактоо айтуу, кичинекей баласын өзүнүн абалына сен чоңсуң го, буга берип кой да, унчукпай кой да эмес. Сен ошол улуусуна улууча, кичүүсүнө кичүүсү. Көбүнчө кичинекей балдар жалкоо болуп калат да. Тигилер жасайт да. Тескерисинчи. Байкем жасап коет, эжем жасап коет сыяктуу. Ооба. Анан улуу балдар көбүнчө мындай жоопкерчиликтүү, анан ошол сиз айткан ата энесинин көңүлүн алуу үчүн дагы ашыкча аракет кылган да. Кичинесине ал бекер эле берилет да, эч кандай ал аракет кылыштын кереги жок. Жөн эле кыймылдап койсо, деп эле баары кол чаап отуруп калышат да. Кичинекей жөн эле кыймылдап койсунчу ага урушат да. Бул жерде уже адилетсиздик жатат да. Ошондуктан бири менен салыштырбоо, анан критика дагы абдан өзгөчө самооценкасына аябай чоң таасирин тийгизет да. Мүмкүн болушунча үйдө баланы критикалоодон алыс болуу, себеби ал эртең мектепке барганда, университетке барганда и так эле критикалай турган, сындай турган миллион киши табылат да. Жок дегенде үйдөн мактоо уксун да, бала ошол канчалык мактоо укса, ошончолук балада баягындай жагымсыз жүрүм-турум, жагымсыз көндүмдөр аз болот да. Себеби фокус мүмкүн болушунча позитивке басым жасалган. Баланын жакшы нерсесине басым жасалып мактоо уккан, критикасын баягы еврей апа менен орус апанын айырмасы деп коет го, уктуңуз беле? Еврей апалар бала мектебинен 9 сабагынан 2 алып, 1 сабагынан 5 алып келсе, ошол 9 сабагын көрмөксөн болуп коет дагы. Ошол болгон 1 сабагын мактап кол чаап отуруп калат экен да. Орус апалар болсо, бизде кыргыз апалар да ошондой да. Максус эле да. 9 сабактан 5 алып, 1 сабактан 2 алып келсе, ошол 9 сабакты көз жумуп коет да, 1 сабак 2 алган сабак үчүн уруша берет да. Жана кээде биздин подкастты көрүп, анан демек баланы аябай эле момунтип бөлөтүш керек экен деген кээ бирөөлөрүнө түшүнүк келип калышы мүмкүн да. Анан
менде тааныштарым бар, аябай жакшы жашашат, баары сонун керемет, бирок мындай менин балам деп эле мынтип өстүрөт. Ал бирок коомго чыга элек да, анан коомго чыкканда ал баласын мындай сындырып койчу адамдар бар да. Ошол эле бала бакчага барбайт, мисалы барганда ал жерде бирөө сенин колуңа урат, башына урат, бала бакчага барбайт, анткени ал жакта менин баламды минтип салышы мүмкүн, бул менин балам деп өстүргөн кандай бул? Гиперопека. Негизи биз адамдар коом социалдык жандыкпыз да. Анан бизге экинчи адам, үчүнчү адам, кошуна, коллега дегендей булардын баары керек да. Анан кичинекей бала деле кошунасы менен мамилеге кириш керек, үйгө конок келгенде коноктор менен мамиле кылыш керек, башка жака конокко барганда ал конок менен мамиле кылыш керек да. Мен деле билем, баласын дакыр бакчага жөнөткөн эмес да. Анан эмнеге жөнөтпөйт? Себеби жыгылып калса эмне болот? Муздак суу ичип алса эмне болот да? Бул уже бала 3 жаштан кийин сепарация болуш керек да. Ападан, акырындык менен ата-энеден уже өзгөчө ападан жанагы эмоционалдык байланыш үзүлүш керек да. 2 жаштан уже бала сүттөн чыккандан кийин 3 жаштан уже эмоционалдык дагы бала ападан башка адамдарды изилдеп байкап башташ керек. Дүйнөнү таанып башташ керек. Апасы менен чектелип калбай, ооба. Бул сыяктуу мынтип гиперопека менен чоңойгон балдар келечекте өзүнүн жөндөмдөрүн тилекке каршы билбей калат. Потенциалын ишке ашыра албайт. Анан аябай мындай түнт бат ооруп да, критиканы көтөрө албаган, критика укса даже ооруп калганга чейин барышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу мындай өзүнүн дүйнөсүндө башка бирөөлөр менен мамиле кура албаган, даже билген нерсесин бөлүшө албаган адам болуп чоңоюп калышы мүмкүн да. Андыктан сөзсүз түрдө аралаштырыш керек. Жакшы. Биздин ичибизде кичинекей балабызды кантип сактап калсак болот? Мындай таң калуу, баарына сүйүнүү. Эң сонундай сиз айткандай 9 жолу 2 алган, 9 жолу жашоо сени монтип нокдаун түшүрүп койсо деле биринчи мен бар да деп сүйүнгөндөй бир эмоцияны калтыруу адам баласында кандай болот? Аябай жакшы суроо болду. Чоң рахмат. Негизи бул нерсени биз биз бул биологиялык деңгээлде негативди көп эстеп калат экенбиз да. Негативдин таасири узак мөөнөттүү болот экен. Ошондуктан негативдүү жаңылыктар бат таралып, бат жайылып кетет экен да. Бул нерсе үчүн мисалы блокнот алып, күн аяктаганда өзгөчө күндү жыйынтыктоо үчүн дагы жакшы да. Бул көнүгүү дагы уйкуну дагы чакырат уктаардын алдынга. Ошондуктан түнү жасаса абдан жакшы болот. Отуруп алып, бүгүн мен үчүн кубанычтуу эмне болду? Бүгүн отуруп барып жасасаңыз, оюңузга эч нерсе келбейт. Эч нерсе кубанычтуу болбоду деген жыйынтык болот. Эртең, бүрсү күнү акырындык регулярдуу түрдө. Анан бул нерсе болду. Өзүңүзгө биринчи чектөө коюш керек. Жок дегенде үчөөнү табам бүгүн. Бүгүн мисалы подкаст жагымдуу болду, анан жолдо бирөө бошотуп койду, жолдо баратсам жашыл светофор күйө калды. Бул деле жакшы да, өзгөчө азыр убакыт аябай бат өтүп атпайбы, 2-3 секунд деле маанилүү да. Биринчи ушул нерселерден баштайсыз дагы, анан кийин уже мээңиз сиздин жакшы нерселерди байкай алса болот экен деген сигналды алып, түшүнүп, анан жакшы нерселерди өзү фикс кылып баштайт да, өзү сактап баштайт да. Дагы ошол 3 нерсе 6 нерсеге 9-15 нерсеге көбөйүп баштайт. Анан жанагы сиз күндө байкаган негативдүү нерселер автоматтык түрдө азайып баштайт да. Сиздин фокус негативге эмес, позитивге бурулуп баштайт. Вау. Биз ушул жаркын идея менен бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыктайт окшойбуз. Себеби дегенде убактыбыз чектелүү. Андыктан жакшылыкты сезе билиңиздер, жакшылыкты көрө билиңиздер, жакшылыкты жая билиңиздер. Ооба. Позитивдүү маанайда мына ушул жакшы нерселерди сезүү менен ичиңиздердеги кичинекей бөбөктү чоңойто албаңыздар. Бөбөк ошол боюнча кала берсин, анан сиз деле ал сезим сиздин жашооңузга болгон мындай жашагым келет деген сезимди жашатат. Сизге чоң рахмат. Чындыгында кыргыз тилдүү жеткиликтүү түрдө өзүнүн ой пикирин, оюн, билимин жеткире алган адистерди көргөндө мен суктанам. Энелерди көргөндө эки эсе суктанам. Биздин подкастка мындай түз, өзүңүздүн мындай жашыл түстөгүдөй мындай жашоо тартуулап кеткениңизге чоң рахмат. Бул подкастты сөзсүз көрүшүңүз керек. Жон гана жарнама эмес, сиздин жашооңузга кичине болсо дагы жакшы бир өңдүү тартуулайт деген үмүттөм. Чоң рахмат. Ыраазычылык.
чоң рахмат. Көрүшкөнчө.